Кутман таңыңыздар менен урматтуу достор. Бүгүн биз каттаманын өзгөчө рецептин сиздерге көрсөтүп беребиз. Каттама жасаш оңой эмес. Аны ар бир каттаманы граммга тартыш керек, ашыгы да болбош керек, кеми да болбош керек. Граммга тарткандан кийин кыздар монтип толуктошот. Толуктогону тынат, жерге фольгамен жапабыз. Анан диск жасайт, диск жасагандан кийин каттама жерге жасап аткан жерге алып барышат. Бияк только заготовка жасаган жерде даярдап берчү бөлмөбүз. Майрам айым тамак жасаганды жакшы көрөт. Өзгөчө каттаманы балдарына, туугандарына жана кошуналарына каттаманы ысык чай менен тартуулачы. Азыр анын жеке ишине кыздары, ул келиндери гана эмес, кудагыйы да колдоо көрсөтүп келет. Кудагый айткандай сүт чайды жалаң эле кудагыйлар менен иче бербестен ушу баарыбызга жагып атат. Кыргыз элине дагы ушундай кычыраган кышта суукка карабастан эрикпей самоордун чайын кайнатып, мына балдары, күйөө балдары, кыздар дегендей. Анан келген кардарлардын баарына жагып атат. Журулуп бир аз тыныккан камырдын жайуу жумушун башка ашпозчулар аткарышат. Мардей кылып жайгандан кийин буга сары майдан сүркөп, жусайдан сээп, анан кийин мындай тоголок кылып роза кылабыз. Анан бул оролгондон кийин дагы жарым саат туруш керек бул. Тыныш керек. Сразу жайганда жайылбайт бул. Тыныш керек. Мына камыры тынгандан кийин биз бияк алып келебиз. Бул бөлмөдө болсо каттаманы бышырат. Бул банкаларды эмне себептен сиз колдоносуз? Каттаманын беттери тегиз кызарсын деп коюп алам да, бирке тегиз кызаргандан кийин мен кайта алып таштайм. Каттама бышкандан кийин биз ошо конокторубузга ушундай сонун экологиялык жагынан таза тарелкага салып беребиз каймагы менен. Айылдан келген каймак. Үй бүлөбүз менен ушундай улуттук кийим менен тосуп алабыз конокторубузду. Анткени каттама бул улуттук тамак деп эсептелинет. Ал эми улуттук тамактарды меймандарга боз үйдө тартууласа, өзгөчө сезимдер пайда болот. Мына ушул боз үйгө Бишкектин тургундары жана чет мамлекеттен келген конокторду каттама менен тосуп, ысык чай беришет. Айдана Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.